11 апрелде Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жергиликтүү кеңештин шайлоолору өттү. Анын арасында Ош, Бишкек жана Токмок шаарларындагы шайлоонун жыйынтыгы Борбордук шайлоо комиссиясынын чечими менен жокко чыгарылган. Алдыда 11-июлда аталган 3 шаарда кайрадан жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо өтөт. Бул багытта биз мыйзамга ылайык Ош шаардык кеңештин аттанып жаткан 9 партияга атайын акысыз эфирлерди берүүнү улантып атабыз. Бүгүнкү күндөн тарта Ош шаардык кеңештин аттанган 9 партиянын өкүлдөрүнө дебаттарды баштайбыз. Ал аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан чучугулактын негизинде аныкталып берилген партиялардын ирети менен жүрөт. Анда мен бүгүнкү биздин студияга дебатка келген партиянын өкүлдөрү менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Биринчи Ынтымак саясий партиясынан Ош шаардык кеңешине талапкер Дастанбек Мурзалиев. Улуу журт саясий партиясынан Ош шаардык кеңешинин депутаттыгына талапкер Бексултан Калыбеков. Жана биздин Кыргызстан саясий партиясынан Ош шаардык кеңешине талапкер партиясынын өкүлү бир аз кармалып жатат. Азыр эфирге жетишип келип кошулат. Алгач мен бүгүнкү эфирдин тартиби менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Дебат 5 турдан турат. Биринчи турда ар бир партиянын өкүлдөрүнө 2 мүнөттөн убакыт берилет. Бул аралыкта сиздер партияңыздардын план, программаларын жалпы өзүңүздөрдүн шайлоочуларыңыздарга айтып тааныштырып беришиңиздер керек. Экинчи бөлүктө ар бириңиздерге ошол партиянын программасынан алынган атайын суроолор даярдалган. Ошол суроолорго ар бириңиздер 3төн суроо берилет. 1,5 мүнөт убакыт аралыгында жооп беришиңиздер керек. Үчүнчү турда бул лидерлердин бири-бирине суроосу. Ынтымак саясий партиясы Улуу журт саясий партиясынын лидерине, Улуу журт саясий партиясы биздин Кыргызстан саясий партиясына, ал эми биздин Кыргызстан саясий партиясы Ынтымак саясий партиясына суроо узатат. 2 мүнөт убакыт берилет жооп берүү үчүн. Ал эми 4-үнчү турда кайра эле мен дагы 3төн суроо берем. Бул партиянын ишмердүүлүгүнө байланыштуу ар кандай суроолор болушу мүмкүн. Ал эми 5-инчи турда болсо сиздер өзүңүздөрдүн шайлоочуларыңыздарга, жалпы шаардыктарга кайрылып жыйынтыктоочу сөз аласыздар. Анда биринчи турду баштайлы. Алгач платформа, программа менен тааныштыруу үчүн Ынтымак саясий партиясынан Ош шаардык кеңешине талапкер Дастанбек Мурзалиев, сиз баштап берсеңиз. Рахмат чоң. Биринчиден сиздерге чоң рахмат, ушундай бизге мүмкүнчүлүк берип, акысыз ушундай таза бизге окшогон партияларга мүмкүнчүлүк жаратканыңыздарга. Экинчиден саламатсыздарбы, урматтуу Ош шаарынын тургундары. 11-июлда өтө турган Ош шаардык кеңешине Ынтымак саясий партиясынан мен Дастан Мурзалиев талапкермин. Сиздерге кыска нуска өзүбүздүн Ош шаарынын өнүгүүсүнө, социалдык абалынын өзгөрүшүнө, өзүбүздүн оң негизги долбоорубузду сунуштап кетем. Аны кыскача мен башкы темаларын айтып өтөйүн. Анда биринчилерден болуп, бул муниципалдык мүлктү натыйжалуу пайдалануу. Себеби бүгүнкү күндө Ош шаарыбыздын аймагында муниципалдык жерлердин пайдаланышы канчалык деңгээлде ачыктыгы бизге кандай мындай жөнөкөй сөз менен айтканда туңгуюкта турат да, эч ким билбейбиз. Мен дагы өзүм мамлекеттик кызматта иштесем дагы кайсыл жерде муниципалдык жер бар, аны канчалык деңгээлде ижарага алып, канчалык деңгээлде проект чыйып, ошол жерге эмне кызмат салса, эмне ишкерлик кылса, ошо ачык айкын болбой турат. Ошону биз элге, инвесторлорго, тышкы жана ички инвесторлорго ачык түздө, онлайн форматында болобу, сценарий форматында болобу, ачык шаардын аймагындагы муниципалдык жерлерди ижарага берүү иш чарасын жүргүзөлү деген планыбыз бар. Экинчиден, бул шаарыбыз инвестициялык шаар болгондуктан бизде аябай, мисалы үчүн суу ресурстары, шаардын кооздугу, ар кандай инвестицияны тартуу жолдору бар. Аны өзүңүздөр да жакшы билесиздер. Тилекке каршы инвесторлорго байма-бай буттоосуулар болуп келет. Аны биз айтпай койсок ким айтат деген ойду айтып атам. Анан эми жергиликтүү бийликтин деле бүгүнкү күндө ишин мен ого бетер жамандагандан алысмын. Болгон аракеттери күч. Ошол аракеттерге биз дагы өбөлгө болуп, келечекте инвесторлорго шарт түзүү ыктымалын. Рахмат. Рахмат. Убактыңыз аяктады. Анда Улуу журт саясий партиясынын өкүлү Бексултан Калыбеков, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу Ош шаарынын тургундары. Улуу журт саясий партиясы алдыга ушул 8 багыт боюнча программа түзүп,
улуу жолго аттанды десек болот. Алардын биринчи багыты, платформабыздын эң биринчи баскычы бул таза суу маселеси. Өзүңүздөргө белгилүү, СССР убагынан бери жаңылана элек суу түтүктөрүн, канализация түтүктөрүн жаңылоо болуп саналат. Экинчи багыты Ош шаары көп улуттуу шаар макамына ээ болгондуктан, 80ден ашуун улут жашагандыктан улуттардын ынтымагын бекемдөө болуп саналат. Ал эми үчүнчү бөлүк муниципалдык мекеме ишканаларды ревизия кылып чыгуу. Өзүңүз билгендей, мына жылдап бир жылына 500 сом, 1000 сом шаардын казынасына төлөп, чоң объектилерди иштетип аткан муниципалдык ишканалар бар. Биз ошолорду эртең буйруса шаардык кеңешке депутат болуп барганда ревизия кылып көзөмөлдөп чыгабыз. Төртүнчү багыт шаар аймагына курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн канчалык деңгээлде мыйзамдуу курулуп жатканын көзөмөлгө алуу болуп саналат. Бешинчи багыт жол тыгындарын жоюу жана Ош шаарына кирип чыгуучу дагы бир негизги жолду куруу иштерин баштоо болуп саналат. Өзүңүзгө белгилүү, шаар аймагында жол маселеси абдан курч. Алтынчы багыт билим берүү тарамагына өзгөчө көңүл буруу, тагыраагы шаардык бюджеттен мугалимдерге, окуучуларга кошумча стипендия, айлык акы бөлүп берүү. Жетинчи мүмкүнчүлүгү шектелген жарандарыбызга шаар аймагына өз үйүндө жүргөндө ыңгайлуу шарттарды түзүү. Сегизинчи Ош шаарына регионалдык банк куруу болуп саналат. Мен булардын баардыгына кенен токтолой албайм. Булардын баардыгын ишке ашырыш үчүн көз карандысыз болуш керек. Көз карандысыз болуш үчүн акча менен элди сатып албаш керек. Акча менен элди сатып албаш үчүн эркин болуш керек. Биз ошол эркин депутаттардын катарын толуктайбыз. Демек, номер 2 Улуу Жур саясий партиясына добуш бериңиздер. Сизде 6 секунд, 5 секунд убактыңыз бар. Пайдаланбасаңыз өткүзүп коелу. Рахмат. Мен дагы бир эскерте кетейин. Эгер убактыңыздар үнөмдөлүп калса, аны кошумча пайдалансаңыздар болот ошол убакытта. Бирок кийинки турга баскычка өткөндө ал убакытты пайдалана албайсыздар, биз жокко чыгарып, нөлгө түшүрүп коебуз. Анда, урматтуу эле көрүүчүлөр, биз сиздерди 3-чү биздин Кыргызстан саясий партиясынын өкүлү менен тааныштырып өтөлү. Медербек Абдуманапов биздин Кыргызстан саясий партиясынан Ош шаардык кеңешине талапкер. Биринчи айлампада ар бир партия өзүнүн 2 мүнөттүк платформасын, программасын жалпы шайлоочуларга тааныштырып өтөт. Сөз сизде. Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу касиеттүү Ош шаарынын тургундары. Мен бүгүн сөзүм башында ошо ЛТР телеканалына ыраазычылык билдирмекмин, ушундай саясий партиялардын платформасын, программасын элге жеткирүүгө шарт түзүп бергениңиздерге. Мен партиябыздын, биздин Кыргызстан саясий партиясынын Ош шаардык кеңешиндеги негизги программабыздын негизги бөлүктөрүнө токтолгум келет. Эң биринчи бул бардык нерсе бюджетке келип такылат. Ошол нерседен баштасам, бүгүнкү күндө биздин Ош шаарыбыздын бюджети республикалык деңгээлдеги экинчи шаар болгон 1 миллиард 356 гана миллионду түзөт да. Ошол эле учурда биздин борбор калабыз Бишкекте 11 миллиардка жакын бюджети бар. Программабыздын негизги биринчи этабында биздин бюджетке салыктарды төлөгөн эң көп киреше алып келген бул бизнес өкүлдөрү, ишкерлер. Партиябыздын биринчи программасы бул ыңгайлуу бизнес чөйрө түзүү. Биз шаарыбыздагы кичи жана орто бизнес менен алек болгон ишкерлерге жаңы бир жеңилдиктерди түзүп, шаардык деңгээлдеги жеңилдиктерди түзүү менен аларга шарттарды түзүп, бюджетти көбөйтүшүбүз керек. Партиябыздын экинчи негизги бөлүктөрүнүн бири бул өзүңүздөргө баса белгилегендей, акыркы жылдары Ош шаарыбызда көп кабаттуу үйлөр курулуу иштери абдан мындай жогорку темп менен курулууда. Бул деген сөз биздин шаарыбыздын генералдык планын кайрадан карап чыгып, биздин шаардагы курулуш иштерини, жаңы объектилерди, үйлөрдүн курулуусун тартипке келтирүү максатында жана экологиялык кийинки кризистердин алдын алуу максатында биз шаардын ген планын кайрадан иштеп чыгууну көздөбүз. Андан сырткары билесиздер, биздин шаарыбызда бюрократиялык болгон мындай муниципалдык кызматтар абдан көп. Бир справканы алыш үчүн бир канча мекемелерге барыш керек. Ошондуктан биз партиябыздын негизги программасында бул санарип пош деп атабыз. Биздеги муниципалдык кызматтар санариптик иш кызмат көрсөтүүгө көчүш керек. Ал жеңилдетилген түрдө ар бир жаран, бир керектелүүчү документини бир жерден ала турган болуп. Мындан аркыдагы негизги бөлүктөрүнө дебаттын жүрүшүндө дагы кененирээк токтолобуз. Рахмат. 4 секунд убактыңыз бар. Рахмат. Анда биз экинчи баскычка өтөбүз. Экинчи баскычта ар бир партияга 3төн суроо берилет. Ар бириңиздерде 1,5 мүнөттөн убакыт бар. Ошол аралыкта жооп берсеңиздер. Анда биз кайрадан эле биринчи суроону бул Ынтымак саясий партиясы сиздерден баштайлы. Сиздердин борбордук шайлоо комиссиясына берген программаңыздарда биринчи эле баскычында бул жергиликтүү казынаны көбөйтүү маселесине багыштапсыздар. Бул көмүскөдөгү ишканаларды ачыкка чыгаруу
деп өзүнчө белгилеп өтүпсүздөр. Казынаны көтөрүүдө бул ошол көмүскө ишканаларды ачыкка чыгаруудан сырткары дагы кандай мүмкүнчүлүктөрдү көрө аласыздар шаарда? Бир эле ишканаларды ачыкка чыгаруу менен көтөрөсүздөрбү же дагы башка мүмкүнчүлүктөр барбы оштун? Жок, башка мүмкүнчүлүктөр бар. Эми өзүм жергиликтүү мына Ош шаарына чоңойгондуктан өзүбүз жашап деле көрүп деле келатабыз. Элементарын эле бир эле элге жеткиликтүү жөнөкөй сөз менен айтайын. Мына бүгүнкү күндө аялдамаларыбыз тилекке каршы жакшы сапатта курулган дейли. Мейли, бирок ысык суукта жарандарга, тургундарга, келген конокторго бир шарты жок да. Ысыкта ысыйсыз, суукта кыштын күнү муздайсыз. Бизде ушул программабыз бар. Мындай эл ошол аялдаманын ичине кирип турганда келе жаткан баягы маршруттун каттамын көрсөтүп турган системасын, ошол жерде жылыткычы бар кышында, жайында муздаткычы бар. Ошол эле жерде муниципалдык жерди, ал муниципалдык жер болуп атпайбы? Какой-то бир частин, бир 5 чарчы метр болуп ошол жерин ижарага берип, бир кофе сатканбы, ошол жерден эле пайда киреше киргизсе, бул бир бөлүгү да киреше киргизүүнүн. Эми ушундай программаларды алдыга койдук. Мында карасак, аткарыла турган программада биз эми опол тоону көчүрүп келебиз деп сөз бербейбиз. Ошого окшогон майда чүдө иштерден баштасак, анан дагы идеялар байма-бай уланат деген ойдо биз ушул мындай жол ачтык деп эсептейбиз да. Буюрса, биз Кудай буюрса өтүп шайланып келе турган болсок, мен депутат болом тизме менен же башкабыз болобу, биз жалпы жамаат менен ушул программаны ишке ашырып, элге кызмат кылганга даярбыз. Рахмат. Вактыңыз болду. Анда кийинки суроо Улуу Журт саясий партиясында. Сиздер шаардагы эң мындай көйгөйлүү маселе, бул көптөн бери келе жаткан маселе таза суу менен камсыз кылуу. Бул жергиликтүү бийликтин милдети деп белгилеп өтүпсүздөр. Таза суу менен камсыз кылуу. Биз кандай климаттык кубулуштар болбосун, шаар тургундарын таза суу менен камсыз кылабыз деп. Бул көптөн бери чечилбей келе жаткан маселени чечүү жолдорун сиздер бир анализдеп көрдүңүздөрбү? Конкреттүү кандай сунушуңуздар бар башка дагы? Мисалы, көптөн бери аракет болуп атат, бирок жаанга байланыштуу суунун мындай булгануусун токтотуу мүмкүн эмес деп айтып атышат адистер. Жумамин мырза, сурооңузга чоң рахмат. Бул таза суу менен жол ошол шаардын, мамлекеттин каны менен тамыры. Кан менен тамыр болбойун организм жашабайт. Ошондой эле шаарда дагы таза суу болмойун, жол жакшырмайын, экономикасы дагы, билим берүү системасы дагы же башка багыттардагы бир тыйын болуп калат да. Биз болгон каражаттын баардыгын биринчи таза суу маселесине бурушубуз керек. Себеп дегенде таза суунун жоктугунун айынан, ошол СССР убагынан бери жаңылан элек суу түтүктөрүнүн айынан түркүн түстүү оорулар пайда болуп атат. Мына балдарыбыз, жаш балдар ар кандай ооруларга кабылып, ооруканаларыбыз толуп калды. Бунун негизги себеби эмне? Бунун негизги себеби ошол таза суунун жоктугунан. Болгон каражаттын бүт баардыгын таза суу маселесине бурушубуз керек, тез аранын ичинде буну чечүүбүз керек деп туруп, ушул башкы биринчи планга койдук да. Эми аткарылбай жатат, акча жок болуп атат. Аткарылбай аткан негизги эле себеби акча каражаттын жоктугу да. Акча жок болуп атат, шаардык бюджетте ушундай таңкыстык болуп атат деп жүрө берсек, анда балдарыбыздын келечеги эмне болот? Ошондуктан бул таза суу маселесин кандай багытта болбосун тез аранын ичинде чечишибиз керек деп эсептейм. Дагы убактыңыз бар сиздин 18 секунд. Мен толук кандуу эле жооп бердим деп ойлойм. Эми азыр шаарда көп эле долбоорлор жасалды да, көптөгөн акчалар салынды, бирок ага карабай жыйынтык болбой жатат да. Башка мүмкүнчүлүктөрүн анализдеп көрдүңүздөрбү? Кандай суу алуу мүмкүнчүлүгү таза суу менен камсыз кылуу боюнча? Таза суу дегенде эле мисалы жан жаганда эле биздин таза суубуз булганып, суу берилбей калат. Кээ бирге мисалы Амир Темур кечи шаарчасынын кээ бирги жерлеринде күнүнө 2 саат, 3 саат гана суу чыгат экен. Биз жерден барып көрүп келдик. Биз шаарда жашап атабызбы же бир айылдабы? Биз ушуну тезирээк чечишибиз керек да. Ошон үчүн биз биринчи багытка койдук да. Рахмат. Медер мырза, сиздер шаарда башаламан курулуштар өтө көбөйдү деп белгилепсиздер. Анын кесепеттеринин алдын алышыбыз керек деп жазылып турат да. Бул кандай кесепеттер же болбосо шаардыктар үчүн кандай ыңгайсыздыктарды жаратып атат? Башаламан курулуштар кандай жүрүп атат? Сиздердин көз карашыңыздарда кандай болуш керек болчу? Бул абдан орчундуу көйгөй. Мына мен башында сөзүмдө белгилеп өткөндөй, шаарыбызда бүгүн өтө чоң көп кабаттуу үйлөр курула баштады да.
Бул деген сөз келечекте ушу шаарыбыздагы мына проветривание деп коет, абанын жүрүүсү жана жашылдандырууга, баягы озелененияга зыяны тийиши мүмкүн. Ошондуктан биз биринчи эң негизги дүйнөлүк үлгүлөрдү карасак да, мисалы үчүн эң эле жакын кошунабыз Өзбекстанды алсак, Өзбекстанда мына Ташкентти курууда эл аралык дүйнө жүзүндөгү аябай тажрыйбалуу урбанисттер деп коет. Урбанистика деген түшүнүк бар. Ошол урбанисттерди чакырып, алар ошол аталган шаарда келип 3-4 ай жашашат да, жашап анализдейт. Кайсыл райондо бизнеске ылайыктуу, кайсыл район андай жилой район деп коет го, адамдар жашай турган район, кайсыл райондо көбүрөөк жанагындай эс алуу борборлорун, зона отдыхаларды курса болот, анализдеп чыгып, андан кийин аябай сонун сунуштарды берет да. Биз да ушундай максатты койгонбуз. Биз ушул шаардык кеңешке келгенде ушундай демилгелеп, ошондой эл аралык урбанисттерди чакырып, биз Ош шаарыны мындай иреттеп, кайсыл жерге үйлөр курулуш керек, кайсыл жерге имараттар курулуш керек, кайсыл жерде оюн зоок, кайсыл жерде бизнеске ылайыкталган бир микрорайондор курулуш керек да. Ошонун негизинде гана анан кийин генералдык планды кабыл алуу деген бир демилгебиз бар. Бүгүн шаарда курулуштар чаржайт деген ой кошуласызбы, жок? Сөзсүз түрдө бүгүн толук кандуу бир 100% чаржайт дегенден алысыз, бирок көпчүлүгү чаржайт. Себеби ген план жок. Анан коррупциянын дагы эң бир келип чыккан ушулдан да. Себеби мисалы бүгүн ар бир строй компания ал бардыгыбызга белгилүү да, бир жерге үй салыш үчүн 5-6 ишканага сөзсүз түрдө жана коррупциялык элементтер болот. Эгерде ген план болуп, ошол фирмаларга мынау жерлерге үйлөрдү курсаңар болот десе, анда ошол коррупцияны да алдын алмакпыз да. Рахмат, убактыңыз бүттү. Анда экинчи суроо Ынтымак саясий партиясы сизге бул шаардагы жол тыгындарына байланыштуу. Мына Бишкек шаарында жана Ош шаарларында коопсуз шаар долбоорун ишке ашырабыз деп Бишкек шаарында бул ишке ашты. Ал эми Ош шаарында коопсуз шаар долбоорун киргизүүгө сиздер кандай карайсыздар? Шаар талапка жооп береби? Шаардын жолдору бүгүнкү күндө талапка жооп бере албайт. Тилекке каршы. Мен буга так жана как жаран катарында, талапкер катарында айта алам. Себеби өткөндө эле менин маалыматым боюнча жана камераларды иштетүү, коопсуз шаарды киргизейин дегенде ошол жерде кичинекей ямадагы уже камеранын ошол жерде баягы ПДДны бузгандыгына тартканга мүмкүнчүлүк жок экен. Мен аны өз кулагым менен уктум. Бардыгы 0-0 деп жазып бериптир инспекторлорчу. Ошого байланыштуу бүгүнкү күндө шаар тыгыны жок эмес бар. Көбүнчө Кара Суу районунан базар жабылып ачылганда башталат. Кайра андан кийин мына обул больница жакта ачылат. Эми сулуу сөздөр менен, сулуу мындай теория менен сүйлөп биз бир жетишкендикке жетишпедик да. Жөнөкөй нукура тил менен эле азыркы ген планда мен көрдүм аябай чоң долбоорлор бар экен. Эгер ошол долбоорду жергиликтүү бийлик баш болуп, башка мамлекеттик даражада ушуну колдоп бере турган болсо, азыр генеральный план иштелген, бирок ПДПсы иштеле элек. Эми ал дагы өзүнчө бир убакытты сарптайт экен. Мен маалыматым боюнча ушундай бир ой пикирди айтып атам да. Анан жол тыгынын ген план боюнча кете турган болсок, ошол жол тыгыны сөзсүз түрдө жоюлат деп мен терең ишенем. Буга Азыр даяр эмеспиз. Азыр ПДП иштелип атат. Ген планга ПДП иштелип атат. ПДП иштелип чыккандан кийин ушу ген план боюнча кете турган болсо, жол тыгыны сөзсүз түрдө жоюлат. Рахмат сизге. Ушул эле суроого улай Улуу Журт саясий партиясы сиздер дагы өзүңүздөрдүн программаңыздарда жол боюнча белгилеп кетипсиздер. Мында жолдор жыл сайын жаман ордуна жаңы жолдорду салуу керек депсиздер. Бул мүмкүнбү? Сиздер мындай шаар казынасынан жыл сайын жаңы канча жол курулат, канча ямыштын ремонт болот, бир аныктап көрдүңүздөр? Биздин шаардын бюджети бул жаңы жол салуунун көтөрөбү? Бул албетте сурооңуз туура. Министрлик, транспорт министрлигине караган жолдор бар, анан шаар аймагына караган жолдор бар, аны биз билебиз. Кээ бир учурда ошол транспорт министрлигинен бөлүнгөн акча каражат максаттуу пайдаланылбай калып атат. Анан ошол эле убакытта шаардык мэриядан бөлүнгөн каражат дагы максаттуу пайдаланылбай калып атат. Ошонун эсебинен жыл сайын биздин шаардыктар дагы жакшы билет, жыл сайын жолдор жамалат. Ошол жолдорду жамаганга дагы миллиарддаган акча бөлүнүп атат. Ошол жамагандын ордуна эски жол менен бир 2-3 жыл чыдап туруп, анын ордуна ошол жамаганга кеткен акчага жаңы жолдорду курсак деген бир ниет кылдык да. Анан бул жактан Алайдан киреби, бул жактан Өзгөндөн, Бишкектен келеби, баардыгы бир багыт менен, бир жол менен кирип келет. Тагыраагы мына ушул арка деп коебуз, арка жактан кирип келет. Экинчи бөлүгү мына Кара Сууга кеткен тараптан кирип келет, эми ал жактан көбү кирбейт да. Ошондуктан дагы жол тыгыны байма-бай күн сайын болот.
Биз ошого айтып атабыз, бул жерде ген планда бар экен, бул экинчи шаарга кирүүчү экинчи жолду куруу. Ушуну биз тездетишибиз керек. Мен жогоруда айткандай баягы суу менен жол мамлекеттин каны менен тамыры да. Суу менен жолго каражатты бөлүп, аны тез арада ичине чечкенде гана экономикалык өсүү болот деп мен терең ишенүү менен айта алам. Рахмат, 12 секунд убактыңыз бар. Ошол бул багытты чечүү үчүн болгону саясий эрк керек. Саясий эркти кимдер аткарылат? Эрки бар, эч кимге көз карандысыз адамдар аткарылат. Биз ошол партиянын бирибиз. Рахмат. Биздин Кыргызстан саясий партиясына кийинки суроо, сиз азыр өзүңүз сөзүңүздө айтып өттүңүз, бюрократия көп шаарда депчи. Ары чурка, бери чурка деген маселелер бар депчи. Ош шаарында ушул бирдиктүү терезе системасын жолго коюу, кагаз иштерин бир жерден убаракерчилиги жок бүткөрүү мүмкүндүгүн түзүү боюнча сиздердин кандай өзүңүздөрдүн сунушуңуздар бар? Бүгүнкү күндө ушу бирдиктүү терезе системасы шаарда иштеп атабы? Шаардык деңгээлде биз өзүбүздүн демилгебизди айтып берели, кандай көрөбүз. Мисалы үчүн биз сунуштап атабыз. Биз өз командабыз менен иштеп чыгып, бул мында бир система паук деген иштеп чыктык да, бул мында жөргөмү желе сыяктуу. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө Ош шаарынын жер боюнча, чарба коммуникация боюнча иштеген вице-мэри бүгүн Ош шаарында госрегистрден канча жер катталып, акты алды, канча адам жерди сатып алды деген маалыматы жок. Көрө албайт. Ошол эле учурда аймактык кеңеш, эң жөнөкөй аймактык кеңеште квартальный комитеттерден же болбосо аймактык кеңештен бир жашагандыгы тууралуу, состав семьи тууралуу справкаларды ала албайт да. Биз ушунун баардыгыны бир жебе сыяктуу кылып, бир туташтыралы деп атабыз да. Себеби мэриядагы ар бир отдел билиш керек. Мисалы үчүн элементарный суу чарбачылыгын алып көрөлү да. Мисалы үчүн бүгүн акыркы 3 айда Ош шаарында кайсыл микрорайону канча тонна көп суу иштетип атат, кайсы райондо сууга карызы көп микрорайон бар, анын бардыгы единый бир окнодо сетте билинип туруш керек да. Мисалы үчүн Ош шаарынын жергиликтүү бийлиги, мэриялары, жергиликтүү көзөмөлдөгөн вице-мэрлер, кураторлор, отдел бөлүм башчылары ошол система аркылуу билиш керек. Жана ар бир жарандагы кызмат алууга келгенде, мына аймактык кеңешке келдиби, ал справканы, жашагандыгы тууралуу справканы, башканын бардыгын электронный вариантында штрих-коду менен, QR коду менен бир жерден келип ала турган болуш керек да. Бүгүнкү заманда биз мына IT технология өнүккөн учурда бул маселе эмес да, болгону буга бир аракет кылып, жакшы бир механизмде иштеп чыгыш керек. Буга мэриянын потенциалы дагы биздин деңгээл жергиликтүү IT тармагындагы адистердин да потенциалы толугу менен жетет. Рахмат сизге. Үчүнчү суроо Ынтымак саясий партия сизге. Социалдык тармакты алдыга жылдыруу боюнча эмне аракеттерди көрөсүздөр? Келсеңиздер, мисалы мугалимдер, дарыгерлер, аз камсыз болгон үй бүлөлөр же болбосо майыптар, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар боюнча шаарда өтө көп маселе бар да. Бул боюнча сиздердин программада конкреттүү кандай сунуштар камтылган? Биздин программада именно социалдык абалды өнүктүрүү боюнча, мисалы үчүн бүгүнкү күндө шаардык мэрия тарабынан ипотечный ишканасы тарабынан үйлөр курулуп, ошол үйлөрдү баягы мамлекеттик ишкана, муниципал ишканаларга берилип атат да. Мен ойлойт элем да. Бир үй бүлөдө 4 адам болгон болсо, бирөөсү инвалид болсун дейли, канчанчы даражасы экени белгисиз, бирок ошого карабастан баягы үй бүлөгө шартына байланыштуу. Мисалы үчүн 4000 айлык алабы, бирөөсү 2000 айлык алабы, биринчиден үй менен камсыз кылайлы. Менин оюм да. Ошол эле жерди биринчи кабатын муниципалдык ишкана кылып туруп поликлиника ачыш керек. Аны общий сатуу кергени менен жанагы элдерге баягы домго карап калат дагы жерге ээлик кыла албай калабыз. Биз жерди упускать этип атабыз да. Биринчи кабатын муниципалдык ишкана кылып коелу, калган кабаттагыларды бүт ошогон инвалид даражадагы бар жарандары бар үй бүлөлөргө өзүнүн айлык маянасына карап туруп бөлүп берели. Себеби үй бөлүп берүүнүн себеби азыр ар бир сыртка чыгып кеткен жарандарыбыздын 90% үй алайын, үй салайын деген негизде кеткен да. Мен өзүм дагы өз убагында ошентип барып иштеп жүргөнмүн да, үй кылуу максатында. Эми бүгүнкү күндө биринчи үй менен камсыздап берсек, анан жашоо тиричилигине керектүү жагын калтырып, төлөй турган жагын бөлүп бере турган болсок, үй менен камсыз болгон, үйдөн кыжалачылыгы жок бардык любой гражданин, любой тургун, биздин шаардын тургуну, анан ишмердүүлүгүн улантып кетмек. Рахмат. Вактыңыз рахмат. Жыйынтыкталып калды. Кийинки суроо Улуу Журт саясий партия сизге. Аймактык же болбосо регионалдык банк куруу менен төмөн пайызда элге кредит берүүнү уюштуруу жана шаар казынасын толтуруу деп турат программаңыздарда. Бул банкты ким курат? Ал банк аркылуу сиздер шаардын казынасын кантип
толтурасыздар. Аябай жакшы суроо болду. Ош шаарына регионалдык банк куруу дегенде баардыгы эле ойлошу мүмкүн, бул жогорку кеңештин платформасы го, буну эмнеге кошуп алдыңар деген сурооңузду берип атасыз, аны түшүнүп атам. Ош шаардык регионалдык банк куруу деген бул кандай? Бул шаардык бюджеттен банк аша коюу эмес. Шаардын казынасынан акчаны бөлүп туруп элдерге пайызсыз кредиттерди берүү эмес. Бул жерде Кыргызстанда, Ошто 24 банк бар экен. 24 банктын 22си гана 22си сырткы инвесторлордон, 2 гана мамлекеттик банк экен. Сырткы инвестор ким? Алар пайданы көздөп келген да бул жерге. 30%-дан 40%-дан 50%-га чейин кредиттерди берип, элди кыйнап атат да, мындайча айтканда. Элди көп пайыз менен кредиттерди берип, алдап кыйнап атат. Регионалдык банк куруу дегенде кандай? Регионалдык банк куруу дегенде шаардык мэрия акча каражат бөлүп бербейт, шаардык мэрия имаратты, анан шаардын аймагына кирген жерди инвесторларды чакырып бөлүп берет. Инвестор болом дегендер көп да. Ошол инвесторлордун акчасынан элге кредит берилет, төмөн пайызда, башка банктардан салыштырмалуу. Ошол пайыздын канчалык бир деңгээлдеги пайызы шаардык казынага түшүш керек. Ошол шартта гана аларга шартты түзүп банкты куруп берүү болуп саналат да, шаардык банк куруп берет. Ал жерге ошол шаардын тургундары пайызы төмөн кредиттерди алып, өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп, үй бүлөсүн камсыздай турган шарттарды түзүп бере турган банк курабыз деген максатта жазылган программа. Рахмат, убактыңыз жыйынтыкталды. Биздин Кыргызстан саясий партиясы сиздерге суроо, бул жергиликтүү шаардык ишкерлерге карата болгон мамилени, атмосфераны жагымдуу шартты түзүү, инвесторлорду тартуу боюнча аракеттерге токтолуп кетсеңиз, партияңыздардын. Биздин партиянын курамында көрсөңүздөр, негизги курамды ушул өзү жаратмандык менен бир өндүрүштү ачып, өндүрүш менен алек болгон инсандардын катары абдан көп да. Ошолор менен кеңешип отуруп, бизде бир канча негизги программалар бар. Мен бир канчасын айтам. Биринчиси бул ар бир бизнес бул тынчтыкты сүйөт. Стабилдүүлүк керек. Биз шаарда эң биринчи инвесторлор үчүн инвестиционный климат түзүп беришибиз керек. Бул коопсуздук. Бул ар бир инсан келип өзүнүн инвестиция акчасын салганда, анын жерин эч ким тартып албайт, аны эч ким төңкөрүш кылып, аны талкалап салбайт деген биринчи коопсуздук. Экинчи, бул эң негизги бөлүк, бул бизде мамлекетибизде жакшы программа бар. Бул көпчүлүктө жакшы иштебей келет. Шаарыбыздын аймагында иштелбеген өтө чоң зданиялар бар. Илгерки Союздан калган чоң бир завод, фабрикаларыбыз турат, таштанды болуп кеткен парктарыбыз жатат. Ошол жерде мамлекеттик жеке өнөктөштүк программасы бар. Биз ошону ийкемдүү кылып, шаардык кеңеш жергиликтүү деңгээлде ошолорду ачык кылып бериши керек, прозрачный кылып берсе. Бизде көпчүлүк тендерлер, жер берилгендер аябай мындай орусча айтканда тайный өтөт да. Ошону эркин кылып, ишкерлерге ошол жерлерди бериш керек да, өздөштүргөн. Себеби алар өндүрүш менен ушул алек болот. Үчүнчүсү бул атайын ишкерлерди колдоо консультативдик кеңеш түзүш керек мэриянын алдында. Бизде Ош шаарында, мисалы Евразиялык банкты жана башка ишканаларда иштеген өтө мыкты эл аралык деңгээлдеги бизнес консультанттарыбыз бар, Ош шаарында иштешет. Мына ошолордун башын бириктирип, мэриянын алдында ишкерлерди колдоо борборун аш керек. Ал борбор 3 функцияны аткарыш керек. Биринчи, укуктук жактан ишкерлерди камсыздап, экинчи, мамлекеттик жерлерди, муниципалдык жерлерди өздөштүрүүгө жакшы шарт түзүп бериш керек. Убактыңыз жыйынтыкталды, кийин токтолобуз. Кийин токтолсоңуз болот. Анда биз экинчи турду дагы жыйынтыктайлы. Ал үчүнчү турда болсо бул партиянын лидерлери бири-бириңиздерге суроо. Бул ирети менен ынтымак саясий партиясы улуу журт саясий партиясына, улуу журт биздин Кыргызстан саясий партиясына, биздин Кыргызстан саясий партиясы ынтымак саясий партиясына суроо узатасыздар. Ар бириңиздерде жооп берүү үчүн 2 мүнөттөн убактыңыздар бар. Анда ынтымак саясий партиясы сиздердин сурооңуздар. Саламатсыздарбы? Биринчиден улуу журт саясий партиясынын бүгүнкү күндө талапкерине эми жакындан тааныш болбосок дагы көз көрүп, өзүм сыйлап жүргөн элдерден бири. Кантсе да эртең насип этип буюрса барып калсак, биздин максатыбыз баарыбыз бир, шаардын көйгөйүн чечүү, ошол жерде бир команда болуп калабыз. Эми жөнөкөй эле суроо, өткөнкү шайлоонун жыйынтыгында жокко чыгаруунун себептеринин бири бул улуу журт саясий партиясынын мүчөлөрү деп эсептейм. Булар өздөрүнүн оюн ачык айтып, ошол жерде площадька болсо аз адам болсо да келип өздөрүнүн оюн позициясын билдиришти. Бул сапар сиздерге ушундай көрүнүштөр болгон болсо, анан канчалык деңгээлде сиздин ой пикириңиз кандай? Бул шайлоо таза өтөбү, өтпөйбү? Эгер таза өтпөй калса, дагы да ушул сыяктуу пикеттерди уюштуруп, өзүңүздөрдүн оюңуздарды билдиресиздер. Бирок анын жыйынтыгы эмне болору, кандай ой пикириңиз? Сурооңузга чоң рахмат. Туура айтасыз. Мурунку шайлоонун жыйынтыгын тааныбай жокко чыгарууга негизги себептердин бири бул биздин партия болуп саналды.
аз адам болсо дагы площадка чыгып кыйкырып ушул таза шайлоо өтсүн деп обон созгонубуздун айынан мына кайрадан шайлоо болуп биз сиз менен ушул жерде турабыз дегендей. Эми келе жаткан шайлоо таза өтөбү, канчалык деңгээлде таза өтөт, ал бизге азырынча бүдөмүк. Бирок таза өтөт окшойт деп мен бүгүн ойлоп калдым, себеби сиздердин партияңыздардан 115 000 сомду мындай тизмектеп, фамилияларды жазып берип аткан жерден кармаганы, бул албетте ошол шайлоонун таза өтүшү керектигине бийликтин жасап аткан аракеттери деп бааласак болот. Эми сиз жогоруда эфирден сырткары айттыңыз, ал айлык маяна болчу депчи, бирок канчалык деңгээлде айлык маяна, канчалык деңгээлде добуш сатып алуу, аны тиешелүү органдар аныктаса керек. Эгерде ушундай добуш сатып алууларды кармап, жакшы натыйжаларды кылса бийлик, анда таза өтөт. А эгерде таза эмес өтүп калса, биз кайрадан чындык үчүн, адилеттүүлүк үчүн чыгып, кайрадан таза шайлоону өткөрүп бергиле деп айтып чыкканга биз дайыма даярбыз. Анан сиздерди чакырып кетет элем. Сиз айткан сөз ошол айлык эле деген сөзүңүзгө биз ишенели, ишенип калалы, ошол чындыгында айлык эле болсун, добуш сатуу болбосун. Сиздерди да чакырабыз ушул таза шайлоону биргеликте өткөрүүгө. Сизде дагы 30 секунд убакыт. Мен башка колдонсом болобу? Болот, колдонсоңуз. Анда сактап туралы. Жок, азыр колдонсоңуз болбойт, ушул гана суроого улап колдонсоңуз болот. Кийин колдоно албайсыз. Ушул гана суроого улаппы? Эгерде мен ошонун эгер таанылып шайлоо, сиздин оюңузча таза өтпөй калды, эгер шайлоо таанылып калса, ошондо бери сиздерден реакция кандай болот? Таза өтпөй калса биз айтып атпайбызбы? Адилеттүүлүк үчүн кан жаныбыз курман. Адилеттүүлүк үчүн биз дайыма тикеден тик турганга даярбыз. Азыркы бийлик дагы бийликтин запкысын жеп, саясий куугунтукка алынып 8 жыл түрмөдө отуруп, мына азыр адилеттүүлүк бар экен, ак ийилет сынбайт экен, мына азыр өлкөбүздүн башчысы болуп отурат да. Адилеттүүлүк үчүн биз ар дайыма күрөшүүгө даярбыз. Буйруса, эгерде таза өтпөй калса, биз жан дилибиз менен чыгып, кайрадан шайлоону башкадан өткөргөнгө салымыбызды кошобуз. Рахмат. Улуу Журт саясий партиясы, сиздердин биздин Кыргызстан саясий партиясына сурооңуздар. Чоң рахмат. Мен Медер мырзаны аябай сыйлайм. Биз бир туугандай катарыбыз, мындай жеке жашоодо. Ал эми саясатчы катары Медер мырза кечирим сурайм сизден алдын ала. Себеп дегенде, сиздин саясий кадамдарыңыз ушул адилеттүү адамдардын кадамдарындай болсо экен деп тилейт элем. Бирок тилекке каршы кече жокко чыккан шайлоодо жогорку кеңеште биримдик деген ушул бийликтин партиясы менен бардыңыз. Андан кийин мына Нуржигит Кадырбеков агайыбыз турган, башында турган Ыйман Нуруна жамынып алып бардыңыз. Эми азыр ушул Ыйман Нур партиясынан 11 кандидат азыр биздин Кыргызстанда кетип атат экенсиздер да. Бул саясий принцибиңиздердин жоктугунан кабар бербейби? Саясий принциби жок кандидаттар эртең кантип шаарды өнүктүрөт? Бирок мен дагы бир жолу айтам, адамдык касиетиңизди сыйлайм, бирок саясий кызыкчылык үчүн, адилеттүүлүк үчүн ушул суроону берип атам, туура кабыл аласыз. 2 мүнөт убактыңыз бар. Саясатта эмоция жана бир маалыматты тактап алган өтө чоң мындай начар сапатта. Биримдик саясий партиясынын катарында мен болгон эмесмин. Жана Биримдик саясий партиясынан бир да бийлик шаардык жана жогорку кеңештин талапкер болгон эмесмин да. Аны ошол жергиликтүү шайлоо комиссиясынан тактасаңыздар болот. Мен ал жерде ошол жакын бир агам койгон, ошол агама жардам берип, ошол киши. Бирок жүргөнсүз да, биримдикте жүргөнсүз да. Жооп бериңиз. Анан бул экинчи да, себеби саясатта такташ керек да маалымат. Бул мындай саясатчыга туура келет. Бексултан энимди жакшы тааныйм, келечекте өсө турган бала. Ошон үчүн бир аз такша алыш керек. Мен ойлойм, бул акырындык менен болот да. Экинчи, Ыйман Нур саясий партиясынан 11 эмес, 23 кандидат бүгүн биздин Кыргызстан саясий партиясынан баратат. Бул деген сөз Ыйман Нур саясий партиясынын саясий кеңеши жана партиянын төрагасы Нуржигит Кадырбеков ушундай чечим кабыл алды. Шаардык кеңештерге катышпай, жогорку кеңешке даярданабыз. Сиздер ошол өзүңөрдүн адетиңерге туура келген, өзүңүздүн командалаш пикирлеш адамдар менен жергиликтүү партия менен кошулуп, шаардык кеңешке аттангыла дедик. Биз командабыз менен кеңешип, 23 адам толук биздин Кыргызстан саясий партиясы менен программаларыбыз дал келди. Мына Жумамин мырза, сиз байкап атсаңыз керек, мен Ыйман Нурдун дагы программамды дал ошол эле кайталадым да, себеби биз пикирлерибиз туура келди, биздин программабызды жактырышты, биз биригип аттандык. Рахмат. Сизде 38 секундуңуз бар. Анда да кошумчалап айтсам, баягы биз бул нерсени өзүбүз тандаган жокпуз да. Мен шаардык кеңешке Медер Абдыманов болуп эле чыккым келет.
мен арман кылам ушу Медер деп эле чыксам экен депчи. Бюллетенде Медер Абдуманов деп жазылыптыр, бирок тилекке каршы биз мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз да. Биздин улуу муунда саясатчыларыбыз шайлоодо мыйзамдар бар да, эрежелер бар, аны билим алыш керек, такша алыш керек. Ал пропорционалдык, мажоритардык система деген бар. Тилекке каршы биздин 2010-жылкы конституцияда биз мажоритардык системадан пропорционалдык системаны тандаганбыз. Мына карапайым элге түшүнүктүү болуш үчүн бул деген адам Медер Абдуманов болуп катыша албайт. Сөзсүз түрдө бир партия менен катыш керек. Ошон үчүн мен мына бир партияга кошулайын дейм. Анын арты тигиндей, бунун аты мындай периштелер калбаптыр тилекке каршы жер жүзүндө. Убактыңыз жыйынтыкталды. Медер Абдуманов, сиздин ынтымак саясий партиясына сурооңуз. Мен Дастан мырза, бардыгыбыз биз шаарда эле жүргөн жигиттербиз. Мына саясий партияңыз менен баратасыз. Сиздин мына шаарыбыздагы эң бир негизги, мына сиз өзүңүз экотехинспекцияда иштейсиз, менин билгенден. Ошол өзүңүз ошол тармакта, мына курулуш тармагында, шаарыбыздын өнүгүүсүндө сиздин өзүңүздүн профессионалдык кесибиңизге тиешелүү кандай көйгөйлөр бар, жана чечүү жолун кандай көрөсүз? Рахмат сурооңузга. Эним, сени адам сапатыңды мен терең сыйлайм. Анан саясат тармагында дагы сага оюм түз. Негизи сени тандап алган партияга негизи партия ошо күчтүү балдар тандайт деп ойлойм да менчи. Сурооңузга как мен өзүм кесибим боюнча орусча вотинг деп коет, суу ресурстарын жана объектилерин көзөмөлдөө жана контролдоо, ошонун үстүнөн надзор. Бүгүнкү күндө жана таза суу боюнча таза сууну чече турган көйгөй бүгүнкү күндө. Таза сууну чече турган көйгөй. Озгурда жайгашкан суу тазалоочу кампа бар. Өзүңүздөр силер да жакшы билесиңер. Ошол жерге миңдик трубадан экөөнү эле алып келип туруп, жанагы сел түшкөн жактан нар жагына чыгарып коюш керек. Бул оңой эле кылына турган нерсе. Бюджеттен деле көп акча сарпталбайт. Акбараны азыр долбоорлоп атпайбызбы? Сквер салып атабыз. Туура, бул жакшы идея. А эмне үчүн сууну миңдик трубадан 1 километр ашып кетсе, 1 километр нары коюп туруп, папандан келген сууга мындай коюп жердин түбүнөн алып чыгып койсок, ошол суу келип кампаны толтурса, сел эмес. Ошону кылып койсок болот. Анан экотехинспекцияда жана курулуш тармагы боюнча мен айтып өтөйүн, курулуш компанияларга бүгүнкү күндө уруксат иш кагаздарын берүү өлүмдөн артык болуп калды да. Мен өз жон терим менен сезип билем. Туура, ички инвестор күйүгүп, пышыгып, жерди эптеп сатып алып келет дагы, келгенден кийин мен так айта албашым мүмкүн. Архитектуралык уруксат иш кагаздары бүткү чекти булар баштай берип атат да. Себеби акча күн кетип атпайбы? Бир жагынан алардыкы туура, бирок мыйзам чегинде алар ошону баштабай туруш керек. 1 жыл болсо 1 жыл архитектуралык уруксат иш кагаздарын апу иту жерин отвод кылып полный кылып алсын, анан баштасын. Анан эң эле негизги нерсе экотехинспекцияда мынантип биздин бүгүнкү күндө жанагы токтомубуздагы биз чыккан постановление күчүн жоготуп отурат. Ар министрликтерге аралашып кеттик. Рахмат. Убактыңыз жыйынтыкталып калды. Рахмат. Ник сапар толук жооп берем. Рахмат сиздерге. Биздин 3-чү айлампабыз дагы жыйынтыкталды. Ал эми 4-чү айлампада мен кайра эле партиянын ишмердүүлүгүнө байланыштуу же жеке өзүңүздөргө байланыштуу суроолорду 3төн узатам. Андан кийин кийинки баскычка өтөбүз. Анда кайра эле ынтымак саясий партиясы сиздерге суроо бул. Бүгүнкү мына укук коргоо органдары дагы атайын билдирүү таратты. Кайсы бир партия добуш сатып алууга аракет кылып кармалды деп расмий органдар тастыктады. Азыр Улуу Журт саясий партиясы дагы узатып кетти бул суроонучу. Сиздер дагы мына ачык айтып кетсеңиз, добуш сатып алууга болгон аракетпи же бул кандай максат болчу? Негизи эле добуш сатып алуу, элдин ишенимине ошол акча менен кирүүгө көз карашыңыздар кандай сиздердин? Эми жөнөкөй жаран катары мен буну айтып өтөйүн, как талапкер катары. Өткөн шайлоо жыйынтыгын көрдүңөр да. Мына жокко чыкты. Мен ошону рас эле болду деп өзүм ичимен аябай сүйүндүм да. Даже өзүм талапкерлештерим эгер ошонун арасында акча таркаткан болсо, ошолор да садага чаптым. Мисалы, эгер таркаткан болсо. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндөгү күч органдарынын чыгарган маалыматы чындыкка жатпайт. Мен буну элге түздөн түз айтам, себеби биз кече жыйын өткөрүп, агитаторлорго айлыгын берүү этабын биз бөлүп алганбыз. Ошону берүү таржымалында айлыгына сарптала турган акча экен. Аны мен күч органдарынын 2 күндөн бери жүрүп ошол арызданып аткан адамдын 2 күндөн бери, 1 жумадан бери ушул иш аракеттерин уюштуруп аткандарын бүгүн аныктадык. Бирок эми аны юридически такталбашы мүмкүн, бирок
адамдык сапат тарабынан бүгүн именно ошол келин менен сүйлөшсөк 1 жумадан бери бунун аркасынан иштешиптир да. Мен ойлойм, бул шайлоо үгүттүгүнө бизге тоскоол жаратуудагы кандайдыр бир деңгээлде болушу мүмкүн. Бирок ошого карабастан жана күчтүүлөргө бут тосу дайым болот дегендей, күчтүү партия, күчтүү идеячыл экенбиз, значит бизге ушундай кароолоо иштери болуп атат. Бирок күч органдарынын кароолоо органдар бүгүнкү кыймылын кароолоо иштери деп ойлобойм. Ошол нерсени уюштургандан кийин, значит бул орусча айтмакчы подстава деп болушу мүмкүн. Биз албетте буга жөн койбойбуз. Эртең күч органдарына дагы сөзсүз түрдө кайрылып, өзүбүздүн чараларды мыйзам чегинде көрөбүз. Рахмат, убактыңыз бүттү. Улуу Журт саясий партиясы сиздерге суроо. Сиздердин дагы партияңыздарда, тизмеңиздерде көп өзгөрүүлөр болгондугу байкалат. Мурдагы кандидаттар эмнеге сиздердин партиядан чыгып кеттиби же азыркы жаңы курамды кандай критерий менен тандадыңыздар? Негизи биздин партияга ушул адилеттүүлүктү сүйгөн, чөнтөгү акчага эмес, башы акылга толгон адамдар келип кошулат да. Анан жок, чөнтөгүбүздү акчага толтуруп алып барышыбыз керек экен деген ойдогулар чыгып кетти. Эми башка партияга кошулду же билбейм. Же такыр эле саясатка аралашпай эле коюшум керек экен деген ойдогулар чыгып кетти. Биз менен максатташ до конца деген сөз мода болуп атпайбы? Ушу до конца барабыз дегендерден ушул терилип ушул чыныгы патриоттор, чыныгы адилеттүүлүктү сүйгөндөр, чыныгы тазалар кетип атабыз. Ал эми жаңы кошулгандарды эле дал ошондой критерий менен кабыл алынды. Биз эч кандай аларга мынча акча бер, биз курамга кошулуш үчүн мынча акча берип туруп анан кошуласың. Анан дээрлик бизде мындай ушул эфирден пайдаланып айтайын, мына агитаторго акча беребиз деп атпайбы? Бизде агитаторго акча бермек турсун, агитаторубуздун өзү жок. Бул өзүбүз жүгүрүп, өзүбүз аракет кылып, шаардын бүт аймагына бутубуз чаңга малынып, бутубуз ылайга малынгыча чуркап, адилеттүүлүк үчүн биздин программабызды, платформабызды элдин калың катмарына өзүбүз жүгүрүп, мына кандидаттар жүгүрүп жүрөбүз да. Агитаторлорго акча берип коюп, биздин программабызды тарат деген жокпуз биз. Өзүбүз аз болсок дагы жүгүрүп, платформабызды, программабызды элге жайылтып жүрөбүз. Эми анын жыйынтыгын эртең буюрса 11 июлда көрөт чыгарбыз. Эми мен ишенем, адилеттүүлүктү бул сапар эл тандайт, акчага сатылбайт деп. Рахмат. Биздин Кыргызстан саясий партиясы сиздерде да төмөндө айтылгандай эле көптөгөн ой пикирлер бар. Биздин Кыргызстан партиясынын артында турган ээлери деп айтылып атат, же болбосо анын курамындагы мүчөлөрү улам-улам партия алмаштырып атат, улам-улам партиясынын аттарын алмаштырып атат деген коомдо ар кандай көз караштар, пикирлер бар да. Ушуга сиз аныктык киргизип кетсеңиз. Биринчиден, мен башында белгилеп өттүм. Кыргыз Республикасынын конституциясында ар бир адам шайлоого жана шайланууга укуктуу. Ал биздин мыйзамда көрсөтүлгөн тартиптер менен болот. Тилекке каршы биздин мыйзамда балким жакшы жаккабы партиялык система гана кабыл алынган. Мына азыркы жогорку бийлик, жогорку кеңештин депутаттарына бир өзгөрүүлөр келе атат, бирок азыркы учурда ушундай. Ошол үчүн ар бир партиянын курамы өзгөрөт. Бексултан энем азыр айтып атпайбы? Бексултан энеме буюрса 5 жылдан кийин да жолугабыз, бир ушу дебаттар насип этсин. Бексултан эне мен кепилдик белем ошондо Улуу Журт партиясынан чыкпайт. Андан кийин келечекте буюрса да бир 5-10 партия алмаштырат. Бул нормалдуу көрүнүш. Черчилль 12 партия алмаштырган. Бирок биз Черчилльди азыр ар бир саясатчы аны кумир тутуп айтат да. Себеби ал күчтүү саясатчы болгон. Ал айтат: "Глуп тот, кто не меняет свои мнения" дейт да. Өзүнүн пикирин такыр өзгөртпөгөн адам ал аңкоо адам дейт да. Ошондуктан кээ бир учурда биз ийкемдүү болушубуз керек, кырдаалга жараша. Бирок сөзсүз түрдө адилеттүүлүк үчүн, жакшылык үчүн. Ал эми биздин партиянын курамында мен сыймыктанып айта алам. Бир дагы элдин акчасын жеп, мамлекеттик кызматта иштеп миллионер болгондор жок. Партиябыздын төрагасы Айбек Осмонов өзү мына жапалакта карапайым элдин арасында чаң тебелеп чоңойгон бала. Мына бүгүн миллиарддаган инвестицияларды тартып, мына Ош шаарында 7000 адам иштей турган текстильный фабрика, унаа завод, Бишкекте мына өзүнүн курулуш тармагында 3000ден ашын адам иштейт. 10 адам менен иш камсыздаш абдан кыйын бүгүн. Биз бүгүн үй бүлөбүздү рахмат эптеп багып атабыз. Ошондой адамдарга биз кол чабышыбыз керек. Убактыңыз жыйынтыктады. Ынтымак саясий партиясы сиздер программаңыздарда дагы белгилепсиздер. Азыр өзүңүз да айтып өтүп кеттиңиз. Ушул жеке менчикке өтүп кеткен же мыйзамсыз ээлеп алынган муниципалдык жерлерди кайтарып алуу боюнча өзүңүздөрдүн ой пикир сунуштарыңыздарды айтып кетти. Сиз кенен токтолуп кетсеңиз ушул темага. Бүгүнкү күндө Ош шаарында шаар аймагынан Акбура дарыясы өткөн. Акбура дарыясынын суу кору зонасы 1995 жылы
271 токтом негизинде жергиликтүү бийликтер аныктасын деген. Анын жергиликтүү бийлик болуп Ош шаарынын мэриясы 2004 жылы 18 ноябрда 411 токтомду приложениясынын негизинде Акбура дарыясынын суу коргоо зонасы 50 метр, эки жегинен 50 метр деп аныктаган. Тилекке каршы токтом чыккан, бирок 50 метр ушул жерге чейин деп казык кагылган эмес. 95 жылы чыккан токтомдон кийин 391 жер мыйзам бузуу менен берилип кеткен. Себеби ошол жерлерге токтом чыгарган шаардык мэрия, ошол убактагы мэрлер, кийинки ошол убактагы эле жапалак айыл өкмөтү, ошол убакта эле госком имущество, аны каттабай кое турган мына каттоо кадастр мамлекеттик кызматы көптөгөн одоно иштер бузулганда, бул муниципалдык жер. Анан Ош БУ азыр бүгүнкү күндө ээлик кыла албайт, себеби дегенде ген план жок. Сөздүн кыскасы, муниципалдык кайтара турган жерлер ошончо. Аны үчүн жана жогоруда айтып өтүштү, саясий эрк керек. Бул опол тоодо иш. Убагында шаардык прокуратура караган, кече жакында ЭКТ инспекция карадык. Бирок тилекке каршы сотторго ашат, соттон кийин госпошуна мамлекеттик алымды кайтпай келет. Кыскасы, муниципалдык жерлерди кайтаруу иштери аябай көп. Рахмат. Улуу журт саясий партиясы сиздерге суроо. Социалдык тармактарда улуу журт деген баракчадан ар кандай көз караштар, пикирлер айтылып атат. Анын ичинде одоно сөгүнүүлөр дагы бар. Ага карата өзүңүздөргө кайрылуулар бар. Бул ким аныктадыңарбы депчи, ушул боюнча комментарий берип өтсөңүз. Себеби социалдык тармактан биз суроо сураганда ушул суроолор дагы көп берилди да. Улуу журт саясий партиясыначы. Макул, мен кечирим сурайм, сиздин сурооңузга жооп берерден мурун мен бир сөз менен баштайын деп атам да. Дарак бир жерден көгөрөт деген сөз бар. Анан туура 5 жылдан кийин Медер мырза менен көрүшөбүз. Балким мен улуу журт эмес, башка партиядан бараттырмын. Ал табигый көрүнүш. Бирок 5 жылдан кийин болуп атат. Аны кийинки убактта жооп берсеңиз. Азыр кыскача. Азыр бир айдын ичинде пикирин алмаштырган принциби жокторду, аларды чындыгында принциби жок, аларды бир ай ичинде партиясын алмаштырган эки жүздү, аларды жашоодо максаты жок адамдар деп айтат элем. Ал эми сиздин сурооңузга жооп берип кетсем, туура социалдык тармактар дегенде улуу журттун баракчасында ар кандай маданиятсыз сөздөр, башка сөздөр жазылыптыр. Мен аны кече көрдүм дагы посттон окуп, биз ошол постту киргизип аткан адамдарга, тиешелүү адамдарга айтып, мындан кийин андай сөздөр жазылбашын. Баягы чындык ачуу болот экен, баягы чындыкты деп кээ бирде кичине аша чабып кетип жазгандыр. Бирок мындан кийин андай маданий эстетикага, этикага туура келбеген сөздөр жазылбайт деп кепилдик берип айта алам. Сизде дагы 25 секунд убактыңыз бар. 25 секундда болсо мен дагы бир жолу айтам, урматтуу Медер мырза, мен сизге болгон принцибим, сизге болгон оюм адам катары түз. Эгерде сиз адилеттүү болсоңуз, эгерде сиз чындыгында патриот болсоңуз, анда акчасы жок мына улуу журт партиясына келет элеңиз. Сиз бизге келсеңиз, биз сизди кучак чайып, биринчи номерге коюп, сиз менен адилеттүүлүк үчүн аягына чейин күрөшүп барат элек. Бирок сиз тилекке каршы бизнесмендер кураган партияга барып, ошолордун таламын коргоп кетип атканыңыз. Рахмат, убактыңыз аяктады. Кийинки суроо биздин Кыргызстан саясий партиясы сизге. Бул дагы социалдык тармактарда берилген суроолордун бири. Партиянын добуш сатып алууга көз карашы кандай? Бул багыттагы позициясын билип берсеңер дейт. Ошол убакта кээ бир партиялар эл сом же банктык картасына акча которуп атат алдын ала шайлоого деп дейт. Бул боюнча сиздин жообуңуз. Билесизби? Алсыздыгың үчүн эмес, күчтүүлүгүң үчүн жек көрүшөт дейт да. Биз акыркы 10 күндө көп партиялардын түшүнө кирип атабыз. Айрым бир партиялардын түшүнө кирип, кара пиар аябай катуу болууда. Ошол эл сом аркылуу, башка аркылуу деген мен сиздин постуңузга жазган суроолорду көрдүм. Жазган адамдардын баардыгы эле фейк экен. Пайгамбар алейхиссалам хадисинде мындай дейт: эгерде бир адам дейт, бирөөнү курулай доомат кылып, анын жүрөгүндөгүнү билбей туруп, ага жала жаапса, ага акарат келтирсе, аны жалгандан шерменде кылса дейт, ал адамды Алла Таала үйүндө отурган жеринен шерменде кылат дейт. Мына ошол фейктерди артында жазып аткандар, интриганы уюштуруп аткандар, баардыгыңар билгиле, бир күн ушундай учур келет, силер үйүңөрдө отурган жерден Кудай Таала шерменде кылып коюшу мүмкүн. Ошондуктан шаар кичинекей туугандар. Шайлоо 11 июльдан кийин эртеси күнү
Биз кайра ошол эле мына Манас ата чайканасында жолугуп чай ичебиз. Шайлоо бүтөт. Бул түбөлүктүү нерсе эмес. 11 июльдан кийин агитаторлордагы жана интернетте фанаттарыңардагы бардыгы өзүнө келип калат. Жакшынакай эле жанагы Ош шаарында жүргөн оштуктар калабыз. Ошондуктан мен бардыгынан суранат элем, урматтуу туугандар. Өмүрүңөрдө көрбөгөн саясатчы үчүн бири-бириңерди гыйбат кылбаңыздар. Бир күндүк шайлоо үчүн бириңердин этиңерди бириңер жебеңиздер. Эркекче, жакшы жигитче, Рахмат. мыйзам чегинде күрөшүңүздөр болду. Анын бардыгы жалган жала. Кудайым буйрса биз жеңишке жеткенде анын баарын далилдеп беребиз. Рахмат. Убакытты сактасаңыздар, кийинки суроо ынтымак саясий партиясына бул Ош шаарынын туризм потенциалы боюнча Ошто чоң мүмкүнчүлүк бар туризм багытында. Мына Меккеден кийинки эле же Меккеге тете деп Сулаймантоону салыштырып жүрөбүз. Ал жерде шартты түзүү керек деген бир канча коомдук пикирлер айтылып атат. Бир эле Сулаймантоо эмес, жалпы эле шаарда толгондогой туризм мүмкүнчүлүгү бар. Аны кандай бир жаңыча багытта сиздер көтөрөсүздөр? Бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп атасыздар. Биз дагы бардыгыбыз мына өзүбүзгө жакын Озгур аймагына же Мамакеев жака чыгабыз. Сулаймантоого чыгабыз. Убагында Сулаймантоонун жанагы ар дайым жашылданып турушу үчүн ирригациялык суу чыккан да. Турбадан атайын тартып өтүп, Кайырма каналына суу тартып, ошол бүгүнкү күндө себилбей турат да. Анан аны өрттөшөт. Мен өзүм иш жагыман дагы буга кабылдым да. Өрттөгөндө канчалык курт кумурскалар бар. Алардын пайдасы ошончолук пайдасы көп да негизи. Анан буну эми убагында жанагындай канатный дорогаларды салабыз деген пландары болгон деп мен жаш кезимден угуп келем. Бирок тилекке каршы болбойт экен. Анан ыйыктоо болгон үчүн дагы койбой койсо керек деп ойлойм да. Мен өзүм как жаран катары деле мага ушул Сулаймантоого чыгып атканда ошол адамдарга может жөнөкөй инвалид адам деле чыккысы келет да. Аны бүгүнкү күндө көтөрүп чыкканга шарт жок болуп атат да. Мен ойлойт элем ушул жерге жакшынакай Сулаймантоого чыга турган канатный дороганы Ошский районуна тартпаса деле ошол жерге бир ыңгайлуу шарт түзүп. Мисалы үчүн мен машина менен жөнөкөй эле бир коногумду тосуп алып чыгайын десем, мен пешком жөө чыкканга туура келип атат да. Келгиле ушол жерден бир какой-то бир чачтын төлөп берели. 50 сом болобу, 100 сом болобу? Төлөп коелу, ал эч кимге мындай чөнтөгү өпөскөрүп кетпейт. Ошол жерден чыгып, жакшына кылып, анан буферный зона деп атат да. Буферный зона чын айтайын, так аныкталган эмес. Эми туура, көп эле мамлекеттерде жанагы домдор көп кабат үйлөр салганда ошо Сулаймантоо көрүнүп туруш керек да. Эми толгон толтура жеке ишкерлерге беришибиз керек. Ошолорго шарт түзүп, документин даярдап, мына жерге мынандай салсаң болот. Легкий конструкция вод кылбайт, экотизби көзөмөлдөбөйт. Бир гана архитектура өзү көзөмөлдөп, шарт түзүп берсе болот. УМС менен архитектура эле мэрия жакшы иштеп койсо эле болду. Буюрса жакшы шарттар түзүлдү. Кийинки суроо бул Улуу Журт саясий партиясына. Мамлекеттик жеке шериктештик деген түшүнүк бар, орусча ГЧП. Бул боюнча сиздер ишкерлерди колдойбуз, ишкерлерге шарт түзөбүз деп бир программаңыздарда конкреттүү айтылган мен пунктту көрө алган жокмун. Ушул мамлекеттик жеке шериктештик боюнча оюңуздар кандай? Жана инвесторлорго шарт түзүү боюнча сиздердин программада дагы кандай максаттар бар? Туура айтасыз. Бизге ишкерлерге көмөк көрсөтүү, мамлекеттик шериктештик дегенге жакшы басым жасалган жок. Мен 2 катталымда турган агаларым тең ушул курулуш тармагы тууралуу учкай кеп айтып өттү. Ишкерлик дегенде ушул курулуш тармагындагы айтып кетсек болот, шериктештик деп. Бирок бир эле ушул мисал катары курулуш компанияларды айтайын. Азыр курулуш компанияларынын саны көп. Тилекке каршы алар ополтоодой акчаларды коюп, үйлөрүн сатып атышат. Квадрат метрин $600, $1000 чейин коюп. Эми карапайым калк 5000 сом, 10000 сом, ашып барса 15000 сомго айлык алып иштегендер кантип ошол үйлөрдү ала алат? Кантип ала алат аларды? Ишкерлик болсо, мамлекетке чындап жардам бергиси келген бизнесмендер болсо, мына сол капталында турган Медера мырзанын командасы дагы ушул курулуш компанияларды иштетет. Сурагыла өзүнүн канчадан сатат экен квадрат метрлерин. Шаардагы эң кымбат саткан курулуш компаниялардын бири. Элдин акчасын жеп атат. Эми албетте алар ишкерлер боюнча, бизнесмендер боюнча албетте аларга колдоо дагы көрсөтүш керек. Мен айтайын деген сөзүмдүн төркүнү, эгерде ишкерлик кылып мамлекетке салым кошкусу келсе, мыйзамдуу түрдө, салыктары мыйзамдуу түрдө төлөсүн.
буйтап качып салыктардан андай ишкерлердин бизге кереги жок. Эгерде чындап мамлекет үчүн иштеп бере турган ишкерлер болсо, аларды биз колдогонго даярбыз. Рахмат сизге. Биздин Кыргызстан саясий партиясы сиздерге акыркы суроо бул шаардагы баягы эле баарыбызга белгилүү маселе, бул бала бакча, мектеп маселеси. Мен кече жакында өзүм күбө болдум. Бир эле бала бакчада 1000ге жакын кезек күткөндөр бар экен да. Бул кезек күтүүнүн дагы алдыга жылбай аткандыгы боюнча нааразычылыктар бар. Балдарын бала бакчага бере албай аткандар боюнча дагы көп маселелер бар да. Бул багытта сиздер конкреттүү эмне чараларды, эмне сунуштарды көрөсүздөр, келсеңиздер? Сөзсүз түрдө бул абдан орчундуу маселе. Мен өзүм да атамын. Муну абдан жакшы билем. Мен мугалимдин баласымын. Мен дагы поликлиникага кезек туруу кандай экенин билем. Садикке кезекке туруп, электронный да кезекке туруп, анан дагы жетекчилердин кабинетинде кезекке туруу кандай экенин аябай жакшы билем. Ошондуктан эң биринчи бул албетте жоктуктан, бул жыргагандан болгон жок да. Биз мындай куру сөз менен кыйкырып айтыш оңой эле да туугандар. Бирок ал бюджетте ал акчаны таңкыстыгынан. Биз эң биринчи айтып программабыздын башында ишкерлерди колдоо деген бул биздин пенсиянын, салыктын, мектептердин, садиктердин көбөйүшү деген сөз да. Биз мында логистика рамка менен ойлонушубуз керек да, биз кененирээк атмосфера алып. Мына биринчи ишкерлерден түшкөн чоң салыктарды көбөйтсөк, биринчи шаардын бюджетин көбөйт. Мына Ош мамлекеттик университетинин бюджети 1 миллиард 200 миллион сомду түзөт. Биздин Ош шаарыбыздын бюджети 1 миллиард 356 миллион түзөт. Аны биз кантип ал акча менен садик кура алабыз да? Бул мисалы садик курам деген баары жалган. Ошондуктан биз эң биринчи инвесторлор тартышы керек. Мына ошол жана курулуш компаниясы сиз баса белгилеп өткөн мамлекеттик жана жеке өнөктөштүк деген программаны күчкө киргизишибиз керек. Биз социалдык бизнестерди басым жасашыбыз керек. Себеби өзүнө социалдык жоопкерчиликти алган ишкерлер абдан көп. Мына ошол эле Бексултан мырза айтып атпайбы, бул Медер мырзанын партиясын жетектеген мырзалар. Кечеги Баткендеги окуяда дагы эч кимге кокорок кагып, YouTube, Facebook'тан чыкпай барып, 40 адамга сонун кылып үйлөрдү куруп берип койду. Ошондой ишкерлери бар. Ошолорду чакырып, буйруса, ошол программалар менен жана бюджетти көбөйтүү менен гана кура алабыз. Рахмат. Убактыңыздар жыйынтыкталды. Сиздерге азыр ар бириңиздерге 2 мүнөттөн убакыт берилебиз. Бул убакытты сиздер жеке шайлоочуларыңыздарга, шаардыктарга кайрылуу үчүн колдонсоңуздар болот. Анда ынтымак саясий партиясы убактыңыздар кетти. Саламатсыздарбы, дагы бир жолу Ош шаарынын тургундары бүгүнкү күндө болуп көрбөгөндөй ынтымак саясий партиясынын талапкерлерин жана жалпы партияны каралоо иштери жүрүп жатат. Ар соц тармактарда башка мамлекеттик мекемелерден дагы уюштуруу иштери бүгүнкү күндө орун алды. Бирок тилекке каршы биз мындан ары бир гана күчтөлөбүз, бир гана курчталабыз. Ошондо дагы курчталганыбыз бирөөгө жамандык эмес, бирөөгө жаман ой пикир эмес. Биз шаарга эртең шаардык кеңешке депутат болуп барганыбызда шаардын көйгөйүн жергиликтүү бийлик менен биргеликте аны сындап эмес, ага өбөлгө болуп, колдоп коштоп, ар бир ишине кылдаттык менен колдоо көрсөтүп, элге кызмат кылуу проектилерин, программаларыбызды жалпы шаардык кеңеш болуп, ынтымакта иш алып барганга аракет кылабыз. Буюрса, ынтымакты ашкерелеген, ынтымакты даңазалаган ата бабабыз Манас бүтүн кыргыз элин чогултуп, ушул жерди ыйык этип таштап кеткен ата бабаларыбыздын аманатын биз дагы улантып, буюрса ынтымакты ашкерелеп, баардыгыбыз эл үчүн кызмат кылууда жарышалы. Урматтуу Ош шаарынын тургундары, сиздердин астыңыздарда ынтымак саясий партиясынан ар тараптуу кесипкөй талапкерлер бара жатат. Буюрса, депутат болгону, мандат алганы барып, ал жерде көйгөйдү көтөрсө, барбай калганы элге кызмат кылууну ар тараптан, эки тараптан тең улантып, баардык тараптан жакшы иштерди көбөйтүүгө биз өбөлгө түзүп бири-бирибизге жардам беребиз. Биздин партия эч кимге жаман ою жок, жаман кастыгы дагы жок. Жаман ой пикирден алыс. Баарын колдоп коштоп, башка партияларга ийгилик каалап, ошолор менен бирге кандай команда барбасын бирге иш алып кетүүгө даярбыз. Анда эмес ынтымак саясий партиясы тизмеден номер 1-ди тандап, буюрса татыктуу талапкерлерди тандап алыңыздар. Анан иштетип да алыңыздар. Рахмат. Рахмат сизге. Улуу Журт саясий партиясы. Урматтуу кыргызстандыктар, кыргыз эли эмес кыргызстандыктар, анын ичине түркүн түстүү улуттар кирет. Урматтуу Ош шаарынын тургундары, кымбаттуу 100 сомдон 150 сомдон совизди алып сатып алып аткандар, кымбаттуу 55 сомдон автоунаасына майды куюп аткандар, урматтуу 200 сомдон 300 сомдон чөп пресстерди сатып алып аткан дыйкандар, эгер бүгүн 1000 сомго сатылып, 2000 сомго сатылып добуштарды сатсак, биз өмүр бою ушундай кымбатчылыкта жашайбыз. Эгерде биз балдарыбыздын келечегин ойлобосок, эгерде биз
урпагыбыздын келечегин ойлобосок, добушубузду ошол 4 жылдык добушту 2000 сомго сатсаңыз, күнүнөн 1 сомдон тиет экен. Биз ушунчалык арзан сатып аткандарды, биздин адам ордуна көрбөй добушуңуздарды сатып алып аткандарды кайрадан колдосок, анда келечегибиз оңолбойт. Анда Кыргызстан оңолбойт, анда Ош өнүкпөйт. Ошондуктан урматтуу кыргызстандыктар, мен жогоруда платформанын баардыгын айттым, аны кайталаштын кереги жок. Ошту өнүктүрүш үчүн, Кыргызстанды өнүктүрүш үчүн эриктүүлөр керек. Добушуңузду 2000 сомго сатып алып аткандар, алар эриктүү эмес, алар сизди унутат эртең барганда. Ошондуктан бизде эриктүү, акчасы жок болсо дагы принциптүү, идеяга бай адамдардан куралган партияны колдоп бериңиздер. Биз сиздер үчүн 4 жыл карыз болуп, сиздердин талабыңыздарды коргоо иштеп бергенге даярбыз. Биздин тизме номер 2 Улуу Журт саясий партиясына добушуңуздарды беришиңиздерди биз чын жүрөгүбүздөн каалайбыз. Убактыңыз бар, 25 секунд. Мен дагы бир жолу айтам, бул кымбатчылыкты шаардык кеңештин депутаттары албетте чечпейт. Бирок бардык шайлоодо добушубузду сатып берсек, ушу кымбатчылыкка өтүп, карапайым калк кыйналып жашай беребиз. Кыйналбаш үчүн келиңиздер. 11 июль күнү добушубузду сатпай, жүрөгүбүз менен тандап, номер 2 Улуу Журт саясий партиясына добуш бериңиздер. Рахмат. Чоң рахмат. Биздин Кыргызстан саясий партиясы. Касиеттүү Ош шаарынын тургундары, өзүңүздөргө маалым болгондо 11 июль Ош шаардык кеңештин депутаттарын шайлоо күнү. Мына ошол күнү мен үмүт кылам, сиздер биздин Кыргызстан саясий партиясын тандайсыздар. Ага бир канча себептер бар. Шаардын жашоосун өнүктүрүү үчүн, шаардын элдин жашоосун жакшыртуу үчүн бул эң негизги шаарыбыздын бюджетин жогорулатуу керек. Биздин партияда мына ушундай ар тармактуу ишкерлик менен алек болгон мамлекеттик кызматтарда, муниципалдык кызматтарда, жеке тармакта такшалган мыкты команда топтолуп баратабыз. Мен үмүт кылам, сиздер ушул партиянын курамындагы ар бир талапкерлерге маани берип, анан жүрөгүңүздөр менен номер 3 биздин Кыргызстан саясий партиясын тандайсыздар деп ойлойм. Шаарыбыздын 4 жылдык өмүрүнө сиздин атыңыздан чечим кабыл алуу мүмкүнчүлүгүнө сиз шаардык кеңештерди депутаттарын шайлоодо ошол депутаттарга өткөрүп бересиз. Эгер сиздин атыңыздан шаардык деңгээлде мыкты чечимдер кабыл алынып, жакшы идеялар колдонуп, шаарыбыздын социалдык тармагы жана биздин экономикалык тармагын өнүгүүнү кааласаңыз, анда сиз биздин Кыргызстан саясий партиясын тандашыңыз керек. Биздин шаарыбыз көп улуттуу эл, ошондуктан акыркы үмүтүм менен орус расмий тилинде да кайрылып койсом. Дорогие горожане, как вы знаете, 11 июля состоятся выборы депутатов Ошского городского кеңеша. Я, Абдуманов Медербек, иду от партии Биздин Кыргызстан под номером 3. Я уверен, что вы выберете команду, в которой собрались профессионалы своего дела, люди, которые имеют колоссальный опыт в работе. Я уверен, что ваш выбор будет номер 3, Биздин Кыргызстан. Мы вместе с вами поднимем бюджет нашего города. Мы сделаем самым известным историческим туристическим городом, процветающим, теплым наш любимый город Ош. Номер 3, наша партия Биздин Кыргызстан. Рахмат чоң сиздерге, урматтуу катышуучулар. Бүгүнкү биздин дебатка келип бергениңиздер үчүн сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми алдагы жарышта сиздерге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз эртең кайрадан саат 20:00 Ош шаардык кеңешине аттанып жаткан улуттар биримдиги келечек будущее и жана бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын өкүлдөрү менен кезектеги дебатты өткөзөбүз. Эртең кайрадан амандашканча саламатта калыңыздар.